Эгерде бир монетага жакшы анализ кылсаң, аны канчага чейин көтөрүлүп, канчага чейин түшүп турганын уже билип каласың да. Ошол убакта мен мисалы үчүн азыр көп убакыттан бери Ripple монетасы менен иштеп жатам. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 2024-жылы 12/12 күнү 7-ден 20 мүнөт өткөндө 2.40ка сатып алган экен. Мен лимитке коюп жаткам, албетте, ушуга сатып алып кой депчи. Андан кийин кайра сатууга койгом. Мынакей кайра эле ошо 12-си 14-төн 41 мүнөт өткөндө ошондо эртең менен сатып алсам, түштө да, түштөн кийин 2.45ке сатылганда, ошондо мен $1000 416 сатып алгам. Мынакей бул жерде $1000, мынакей бул жерде $1000 416.66 сатып алгам дагы 2.40тан. Анан кайра эле 2.45тен сатууга койгом. Анан 2-ден 41 мүнөт өткөндө сатылган. Ошонун ичинде мен $19 пайда таптым да. Аябай сонун. Бул бир эле жанагыман торговляманчы. Бул жерде биз лимитный ордерди колдонуп жатабыз да. Мисалы үчүн ушул сенага түшкөндө алып кой деп коюп жатсаң, сен ал сенага түшкөнүн көрбөй калышың мүмкүн да. Ошол убакта дагы сен настройкалап койгонуң үчүн бул жакта биржа өзү алып коет. Ошол сенага түшсө. Кээ бир убакта бат эле түшүп, бат көтөрүлүп кетет да. Ошол убакта адам өзү алса жетишпей калат. А лимитный ордерде жетишип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан биржаны үйрөнүп, туура пайдалансак, бул жакта акча көп.